саламатсыздарбы? Кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып түз эфирде мен Альбина Жолоева. Бишкек шаардык жол кайгыл милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, кайчылаш абалды жөнгө салууга аракет көрбөгөн 3 кызматкер жумуштан алынды. Өткөн жумада Тынчтык жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырак өчүп калып, кымкут пайда болуп, жарандардын бири жол кайгыл кызматкеринин милдетин аткарууга киришкен. Патрулдук милициялар түшкөн машине абалды жөнгө салууга эч кандай аракет көрбөй, бурулуп кетип калганы тартылган видео интернетке тарап кеткен. Кечээ кайгыл милициясынын жетекчилиги авто тыгынга кабылган унааларды жөнгө салган ыктыярчы жигитке сыйлык тапшырарын кабарлады. Ички иштер министрлиги сунуштаган реформага ылайык Кыргызстанда 1-апрелден тарта кайгыл күзөт милициясы ишке кирди. Аталган мекеме мурдагы жол кайгыл кызматын жана майынын милдетин аткарат. Кылмыш жасаган адамдардын маалымат тизмеси түзүлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде сот реформасынын мыйзамдык базасын өнүктүрүү алкагында иштелип чыккан бузууларды, терс жоосундарды жана кылмыштарды жасаган жарандардын мамлекеттик реестри жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда белгилүү болду. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сот реформасынын мыйзамдык базасын өркүндө боюнча жумушчу топтун мүчөсү Ирина Летованын берген маалыматына караганда, Ички иштер министрлигинин маалымат борбору тарабынан кылмыш жасаган, ошондой эле мыйзамсыз жоосун кылган адамдардын маалымат тизмеси түзүлөт. Мыйзам долбооруна ылайык маалыматтан президент, спикер, БШК, судьялар менен прокурорлор, тергөөчүлөр менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери пайдалана алат. Ошондой эле соттолбогон адамдар иштей турган жумуш берүүчү жеке жана юридикалык жактарда өздөрүнө зарыл болгон маалыматтарды суратып ала алат. Жарандар өздөрү тууралуу маалымат алууга укуктуу. Теманы улай Кыргызстанда акыркы 5 жылда кылмыштуулуктун деңгээли төмөндөгөнүн Улуттук статистика комитети билдирди. 2010-14 жылдар аралыгында кылмыштуулук 25%га азайган. Кылмыштуулук 2010 жылы күч алган. Статком бул жылы 7425 оор жана өзгөчө кылмыштар жасалганын маалымдады. Анын себеби өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу болгон деп айтылат статистикалык маалыматта. 2010-14 жылдар аралыгында кылмыш жасоо өрчүп кеткен. Анын ичинде аялдарда көп катталып, көрсөткүч 4,5%дан 7,7%га чейин өскөнүн байкоого болот. Ал эми жаш жетелектер арасында көрсөткүчтөр 2011-13 жылдары көбөйсө, 2014-12 жылдары азайган. 2014 жылы кесилгендердин саны 2010 жылга салыштырмалуу аз. Башка жаңылыктардан буга чейин биздин телеканал Ош шаарынын Алымбек датка эс алуу жайындагы башаламандыктар тууралуу материал даярдаган болчу. Анда соода көркөлөрү көбөйүп, эс алуу жайы тарып жатканын шаар тургундары айтып чыгышкан. Мындан соң көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты эс алуу жайды иретке келтирүү боюнча токтом чыгарган. Бирок карапайым гана соодагерлер чыгарылып, айрым жетекчилер ээлик кылган соода жайлары алынбай жатат деп ижарачылар нааразы болуп чыгышты. Өткөн жумада Ынтымак телеканалынан Алымбек датка эс алуу жайында башаламандыктар тууралуу сюжет чагылдырылган. Ал материалда соода павильондору жылдан жылга көбөйүп, отургучтардын ордун контейнерлер ээлеп жатканы айтылган эле. Бул материал эфирден кеткенден көп өтпөй эле эс алуу жайды иретке келтирүү тапшырмасы коюлган. Соода жайларын тазалоодо Ош шаарындагы жетекчилер ээлик кылган күркөлөр алынбай, майда соода кылуучуларга чыгып кетүү тапшырмасы коюлган. Мындай нааразычылыктарды бүгүн соодагерлер биздин телеканалга билдирип чыгышты. Ээлеген болсок биз жарым скамейканы бир ада отургучуна отурушубуз мүмкүн да. Анан чоң павильондор, бир павильонда 4-5 скамейканын ордун ээлейт. Эмнеге ошолор жылбайт, чыкпайт дагы 1 метр квадрат болгон биз чыгышыбыз керек ошол жерденчи. Чоң күркөлөрдү алсын мисалы үчүн. Биз уличный торговля, биз мисалы үчүн мына азыр ат келип койдукпу? Азыр ишибиз бүтсө алып барып коюп коебуз ордуна местага. Порядок менен иштеп келгенбиз жылда эле. Месталарыбыз көрсөтүп берет, биз как положено арендатор катары арендаларыбызды убагында төлөп келебиз. Соодагерлердин айтымында мындагы чоң соода күркөлөрүнүн жайгашканына 3 жыл болгон. Алардын ар бирине шаардагы мекемелердин жетекчилери ээлик кылып келет. Ушул жердин жетекчиси Айгүл Наватова Жанбаевна. Ушул мына магазин ошолго карайт. Мына Азамат дегендики болчу мына павильон. Бул киши налоговыйда иштеген киши болчу. Бир эле немедин ордуна 6 скамейка бата турган жерди ээлеген. Айгүл Наватованын магазини турган жерге 2 скамейка коюла турган жерди ээлеген. А биздин машиналар ачык айкын моундай жерлерде турчу.
мына Айгүл Жанбаевнаныкы эртең менен ачылган азыр куттанып калды. Силердин келишиңерге байланыштуу бардык нерсе куттанып жабылып, азырынча иш жок турат. Көрктөндүрүү чарба комбинатынын ижарага берүү боюнча жетекчиси жогорудагыдай маалыматтарды четке какты. Новатованыкы эмес. Бул жердеги бир айтып коеюн кызыктуу нерсени. Бул жердин баардыгына мен дагы кирсем Новатовдун колу менен кирем. Бул кыз кирсе дагы Новатовдун колу менен кирет. Ошондуктан Новатова деген сөз мындай айтканда баардыгына Новатова жооп берет. Новатова кол коюп атат да, туурабы? Анан акасы ким, атасы ким, аны мен билбейм. Сен мага ким договор түзгөн болсо, ошонун паспорту менен келет. Биздин коньяк саткан павильондорду чыгарбайсыз. Экинчи жагы, мен бул жерде не при чем? Новатова не при Мен чем? спокойный, мен ондай неметпейм адам эле мынашына мамиле кылып. Сен сүйлөзүң, сен былтыр чоң мына каминелердин немелери калат экен да. Биз эмне үчүн биз мына карапайым эле экенбиз, күчүңүз билеңиз жетет бизге. Эмне үчүн ошо чоңдордун немесине жетпейт? Мага буйрук берилген нерсе чыгарылат. Алар чыгарылып эле көчөгө ташталбайт. Алар башка эс алуу жайларына коюп беребиз. Мындай да, чоң мага бүгүндө майда сода нерселерин ал дедиби, ошону алабыз. Раз алынабы? Анда булар да калабыз. Маматжан Абдыкаримов кошумчалаганда мамлекеттик комиссия тарабынан Алымбек датка эс алуу жайын иретке келтирүүгө 1 ай мөөнөт берилген. Ошол убакыт аралыгында бул жайга туура келбеген күркөлөр алынат. Адина Досумбетова, Адина Базарбаева, Азам Бозриков, Ынтымак. Абакта жаза өтөп жаткандар үстүздөгү жылдын 1-кварталында 11 миллион сомдук продукция өндүргөнүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын системасында тигүү, ширеттүү, эмерек жасоо, макарон жана суу май өндүрүүчү, текенек зым, кирпич, тротуар плиталарын чыгаруучу цехтер иштейт. Мында түрмөдө жана турак колониясында эмгекке жарамдуу 1500 эркинен ажыратылгандар тартылган. Үстүздөгү жылдын 3 айынын ичинде лицензия албастан ишмердүүлүк жүргүзгөндүгү үчүн 24 акча алмаштыруучу жайына жалпысынан 36 000 сомдук айыппул салууну менен административдик жоопкерчиликке тартылган. Бул тууралуу Улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынан кабарлашты. Ведомстводогулар билдиргендей бардыгы болуп 2016 жылдын 1-апрелине карата Улуттук банк акча алмаштыруучу жайларына 72 текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыктары боюнча акча алмаштыруучу жайларына карата төмөндөгү чаралар колдонулган. 2 эскертүү, 15 тапшырма, лицензиясынын аракетин токтотуу тууралуу 12 токтом жана 2 лицензия кайра алуу. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак ЧК сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.